Күндүн маанилүү окуяларын түз эфирде баяндайбыз. Кутман кечиңиз менен студияда кызматта мен Гүлзат Карыбаева. Адегенде программанын биринчи бөлүгүнөн кыскача маалымат. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата майрамдык иш-чараларга даярдык кандай? Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев майрамга арналган иш-чаралардын даярдыгынан маалымат алып, тиешелүү мамлекеттик органдарга пландалган бардык ишти мөөнөтүндө так аткаргыла деп тапшырма берди. Мамлекеттик ипотекалык компания салып жаткан турак жайлардын сапаты. Деги эле стандарт жана премиум класстагы батирлердин айырмасы эмнеде? Биздин кабарчылар талдап берет. Ал арада Ош эл аралык аэропортунун жаңы аэробекетинин курулушу 50%га бүткөрүлдү. Аталган аэробекет пайдаланууга берилсе, саатына 900, ал эми жылына 5 миллион жүргүнчүнү кабыл алууга ыңгайлашат. Кыйналып атам, мында жашагым келип атат. Жарым решенный болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашагым келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип, чамчамалып, 3 жашымда түбөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып, диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп, операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып, ушул аппаратта жаткан учуру. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы талашта өтөт. Бүгүн майрамга арналган иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин кезектеги отуруму болду. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев маанилүү тарыхый датаны белгилөө чоң жоопкерчиликти жүктөй турганын белгиледи. Ал март жана июль айларында таласта майрамга карата көчмө жыйындар өткөнүн эске салды. Анда Адылбек Касмалиев өз аймакка барып, курулуш жана даярдык иштерин текшерген. Бардык даярдык иш-чараларынын аякташына аз убакыт калды. Биздин жалпы максатыбыз эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын кесипкөй жана уюштуруучулук деңгээлде өткөрүү, деди ал. Тийиштүү мамлекеттик органдарга бардык курулуш жана көрктөндүрүү иштерин белгиленген мөөнөттө так аяктоо боюнча тапшырмаларды берди. Президенттин администрациясында эл үмүтү эл аралык стипендиясын ыйгаруу боюнча республикалык комиссиясынын жыйыны өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов төрагалык кылды. Белгилей кетсек, эл үмүтү президенттин эл аралык стипендиясы Кыргызстандын таланттуу, максаттуу көздөгөн жаштарын колдоо максатында негизделген. Ал QS World University Rankings жана Times Higher Education дүйнөлүк рейтингтеринин алдыңкы 100 орнуна кирген чет элдик жогорку окуу жайларында магистратура жана докторантура деңгээлинде билим алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мамлекеттик ипотекалык компания өлкө боюнча элге жеткиликтүү турак жай комплекстерин куруу ишин улантууда. 2026 жылы жалпысынан 20 000 батир пайдаланууга берилет. Мамлекеттик ипотекалык компания стандарттуу турак жай менен катар баасы жогору турган премиум класстагы үйлөрдү дагы куруп жатат. Алардын айырмасы эмнеде? Батирлердин аянты жана шарттары кандай? Кененирээк кийинки сюжеттен көрүңүз. Мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан Мурас турак жай комплексинде быйыл 1104 батир ээлерине тапшырылат. Бул 24 кабаттан турган 8 үйдүн курулушу жүрүп жатат дегенди билдирет. Биз азыр ошондой үйлөрдүн биринде турабыз. Анда сиздерге батирлердин ичин дагы көрсөтүп, тааныштырып кетели. Мен азыр мына 3 бөлмөлүү батирдин ичине кирдим. Мына бул жери кире бериши. Ал эми менин оң жагымда киргенде эле 3 бөлмөлүү батирдин ашкана бөлмөсү экен. Бул жакта дагы мына газ эсептегич орнотулган. Мындан тышкары дагы суу жана саркындуу суу үчүн дагы түтүкчөлөр чыгарылыптыр. Ал эми бул 3 бөлмөлүү батирдин конок тосуучу бөлмөсү. Мында эмеректерди өзүңүздүн калыбыңызга жараша жайгаштырсаңыз болот. Атайын балкону дагы каралган экен. Дуалдар сырдалган, полу дагы төшөлгөн. Негизинен ремонт иштери бүтүп калыптыр. Жууп тазалоодон кийин батир ээлерине тапшырууга даяр абалда.
Ал эми бул 3 бөлмөлүү батирдин уктоочу бөлмөсү, мындай дагы бир бөлмө каралган. Ушундай 2 уктоочу бөлмө бар. Ал эми бул жакта жуунуучу бөлмө, бул жакта дагы ваннасы баары орнотулган. Ичинде дагы кафелдер чапталган. Мындай парковкадан 4 бар. Мына үйдүн нар жагында экинчи парковка, бул жагында биринчи, азыр мунун тушунда жана көргөзгөн 3-чү парковка. 3 парковка, эгерде 3-өө бүтсө 700ге жакын орун болот. Жашоочулар үчүн негизги коммуналдык шарттар каралган. Тактап айтканда таза суу, саркынды суу тутуму, жылытуу маселелери чечилген. Мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан Мурас турак жай комплексинде кадимки стандарттуу 1 бөлмөлүү батирдин аянты 46дан 49 чарчы метрге чейин, 2 бөлмөлүүлөр 62 чарчы метр, ал эми 3 бөлмөлүүлөр 85 чарчы метрди түзөт. Мындан тышкары мамлекеттик ипотекалык компания стандарттуу батирлерден айырмаланган премиум класстагы ынтымак турак жайындагы курууда. Бул жерде 1 бөлмөлүү батирлердин аянты 46дан 61 чарчы метрге чейин жетет. 2 бөлмөлүүлөр 70 чарчы метрден 85 чарчы метрге чейин, 3 бөлмөлүүлөр 119дан 126 чарчы метрге чейин жетет. Мындан тышкары аянты 133дөн 153 чарчы метрге чейинки 4 бөлмөлүү батирлерде каралган. Ынтымак турак жай комплекси батирлердин аянты жана курулуш сапаты менен гана эмес, жайгашкан жери, инфратүзүмү менен да айырмаланат. Бул жерде жалпы 6350 батирди камтыган 42 көп кабаттуу үй курулууда. Үйлөрдүн ичи кенен, шыптары бийик, ал эми курулушта сапаттуу материалдар колдонулган. Кире бериш эшиги бул заманбап брондолгон эшик болот. Бул отпечатка, орусча айтканда отпечатка пальцы менен ачылат. Коридору дагы кенен, стеналары болсо бамбуковый панель менен, ошондой эле залы жана уктоочу бөлмө, кухнялары бул обой менен жасалат. Полдордун бардыгы ламинантталган, кафелделген, унитаз, ванна, раковиналардын бардыгы коюлуп берилет. Потолоктун бийиктиги болсо 320 метрге чейин бийик каралган, люстралары, ошондой эле эшиктин бийиктери дагы 220га чейин. Ошол премиум менен айырмачылыгы ушу ички ремонттоо, потолоктун бийиктиги, эшиктердин чоңдугу жана планировканын ыңгайлуулугу болуп. Имараттардын биринчи кабаттары коммерциялык жайларга жана кеңселерге ылайыкташтырылат. Мындан тышкары 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай каралган. Анда жалпы 6350 унаа орун болот. Башкача айтканда ар бир батирге бирден унаа орду эсептелген. Бирок унаа токтотуучу жай батир баасына кирбейт. Комплексте жашоочулар үчүн мектеп жана бала бакча да курулат. Алардын курулушу үйлөр толук бүткөндөн кийин жүргүзүлөт. Ушул жылдын күз айларына карата ынтымак турак жай комплексинен жалпы 900дөн ашуун батир пайдаланууга берилет. Айнус Касамбекова, Темирлан Мусаев, Ала Тоо 24. Ош эл аралык аэропортунун жаңы аэробекетинин курулушу 50%га бүткөрүлдү. Ал 6 корпустан туруп, жер төлөөсү менен 3 кабат болот. Мында жалаң эл аралык маанидеги учактар кабыл алынат. Ал үчүн заман талабына ылайык бардык шарттар каралат. Саатына 900, жылына 5 миллион жүргүнчү кабыл алууга ыңгайлашат. Учурда курулуш план боюнча жүрүп, жеринде 130дай куруучу иш алып барууда. Ош эл аралык аэропорттун жанында курулуп жаткан жаңы аэровокзалдын курулушу 50%га аяктап калды. Аталган аэробекет пайдаланууга берилсе, саатына 900, жылына 5 миллион жүргүнчүнү кабыл алууга ыңгайлашат. Бул жерде жалаң эл аралык маанидеги учактар кабыл алынат. Жаңы аэробекет жер төлөөсүн кошкондо 3 кабат болуп бүткөрүлүүдө. Учурда объекттин каркасы тургузулуп, чатыры жабылып бүттү. Аэробекет жалпы 6 корпустан турат. Курулушта колдонулуп жаткан материалдардын баары тиешелүү сертификаттарга ээ жана сапатка өзгөчө маани берилген. Курулуштун негизги болгон конструкционный часть деп коет. Ал толугу менен аткарылды. Үстү крышасы жабылды. Азыр бизде ушу бөлүмдөрдү мына ички комнаталарды бөлүү иштери, электромонтажный работалары, вентиляция бөлүмдөрү, отделочный работалар. Жакында мына полду баштайбыз, материалыбыз келип калды. Сырткы көрүнүшү боюнча витраж деп коет. Полный айнек менен капталат, сырты 4 тарабы теңчи. Ошол жумуштарды аткаруу астында турабыз. Баары даярдалган. Аэробекет пайдаланууга берилсе, саатына 900, ал эми жылына 5 миллион жүргүнчүнү кабыл алууга ыңгайлашат. Эл аралык каттамдарды кабыл алуу менен аэробекетте бизнес залы, делегацияларды кабыл алуу залы, ашканасы жана эне бала бөлмөлөрү болуп, заман талабына ылайык жасалат. Азыркы колдонуп аткан аэровокзалыбыздын көлөмү, аянты кичине кичирээкти кылып, кичине ыңгайсыздыктар жаралып калган.
Бул азыр андан 3 эсе чоң салынып атат. Себеп дегенде учуп келген жана учуп кетүүчү жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттар, баардык эл аралык стандартка жооп бере турган баардык шарттар каралууда. Анан эл аралык мааниде рейстер учуп келсе, аларга дагы баардык стандарттарга жооп бере турган шарттар каралууда. Айта кетсек, телескопический трап, залдардын кенендиги, баардык шарттар эл аралык стандартка жооп бергенде каралат. Жаңы аэробекет менен удаа эле учуп конуу тилкеси дагы кеңейтилип, заманбап навигация тутуму менен камсыздалууда. Жогорку интенсивдүүлүктөгү жарык берүүчү системалары орнотулууда. Муну менен кандай гана аба ырайы болбосун, учактардын коопсуз учуп конуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Самолеттун размах крыла деп коет, ошонусу 52 метрге чейинки учактарды кабыл алабыз. Бул А320, А321 деген самолеттор да. Жаңы аэродромдун кеңейиштери бүтсө, уже бизде жүк ташуучу, жана жүргүнчүлөр ташуучу чоң самолетторду кабыл алууга мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Бизде азыр 12 учак токтоочу жай каралган болсо, жана учуп конуу тилкебиздин узундугу 3212 метр түзсө, бүткөндөн кийин учуп конуу тилкебиз 3600 метрди түзөт. Жана 12 стоянкабыз 24-25 учак токтоочу жайларга чейин жетет. 25400 чарчы метр аянтты ээлеген жаңы аэробекеттин курулушун жыл аягына чейин бүтүрүп пайдаланууга берүү мерчемделген. Жүргүнчү тейлөөчү жаңы жай эл аралык маанидеги учактарды кабыл алса, азыркы иштеп жаткан аэробекет ички каттамдар үчүн жумушун уланта бермекчи. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузриков, Ош. Ал эми Манас шаарында 7 кабаттуу заманбап ооруканада курулууда. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жаңы имараты заманбап архитектурасы менен айырмаланат. Өзгөчөлүгү имараттын эң үстүңкү бөлүгүндө тез жардам көрсөтүү үчүн тик учак конуучу атайын аянтчада каралган. Жалал Абад облусунда медициналык инфраструктуранын жаңыртууга багытталган ири долбоорлор ишке ашууда. Анын бири мына ушул мен турган Манас шаарында курулуп жаткан Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасын айтууга болот. Бул оорукананын өзгөчөлүгү заманбап архитектуралык өзгөчө дизайнда курулууда. Анын өзгөчөлүгү катары мына ушул биз турган жай тик учактарды кабыл алуучу атайын аянтчасы менен айырмаланат. 7 кабаттуу клиникалык ооруканасынан турабыз. Азыр ошо акыркы стадияда турабыз. Проект боюнча 7 кабатында үстүн жапсак, мына азыр немелер. Чатырын жабабыз, ушу менен немеси бүтөт. Основной иштер келет азыр. Кирпичный азыр 5-этажга чыгып калдык. Анын артынан электромонтажный работа келет. Дагы ошондо параллельный вентиляция келет. Артында швак келет. Швак иштерин баарын аткарылып атабыз. Ал экинчиден 3кө чыгып калдык азыр катар кетет. Ошондой эле канализация менен водопроводдор дагы подвалда азыр немелерин тургузуп, стояктарын тургузуп, немесин баштап келет ошо. Катар баары келет ошо. Вспомогательный иштери пищи блок арт жагында, мына оң жагында алдагы урулуп башталып атат. Ада келет. Мына отканасы болуп атат, мына күнчүгүш жагында. Алда отканасы дагы башталды. Балерин кетип атат. Ушул жерге скоро келет дагы. Нар жака бетаптар нар жака алып кете берет да, каталып. Жаңы оорукана 3 блоктон турат. Пайдаланууга берилгенде калктын саламаттыгына кам көрүү заманбап шартта жүрүп, хирургиялык жардам көрсөтүүнүн мүмкүнчүлүгү артат. Эң башкысы облустук клиниканын бардык бөлүмдөрү бир имаратка топтолуп, бейтаптарга сапаттуу жана ыкчам медициналык жардам көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ар бөлүмдөр бүт жерде жайгашкан болчу, бул ыңгайсыздык жаратат болчу. Себеби бизде консультация болот, консилиум болот. Жана кышта, күн ысыкта эшикке чыгып, анан башка бөлүмгө барып келишке дарыгерлерге жана башка кызматкерлерге мында ыңгайсыздык жаратат болчу. Азыр эми бир зданияда болуп калса, биздин дарыгерлерге дагы бир жакшы шарттар түзүлөт да. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жаңы имаратын жыл аягына чейин пайдаланууга берүү пландалууда. Объект президенттин тапшырмасы менен Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасынын көзөмөлүндө курулууда. Дөөлөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.
Маламан мамлекеттик ишканасы түзүлөт, жана ага мал доктурлар ишке алынат. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Ага ылайык ишканага алгач 1,5 миң жеке ветеринар жумушка алынат. Алар малды эмдөө жана кан алып текшерүү сыяктуу мамлекеттик тапшырмаларды аткарган үчүн айлык алышат. Ошондой эле малды дарылоого жана операция жасоого кардардан да акы алышат. Мал доктурларга 30-40 миң сом айлык бериле турганы белгиленди. Алардын ишине жараша бонустар дагы каралып, 100 миң сомго чейин жетиши мүмкүн экени кошумчаланды. Ишкананы түзүү боюнча токтом долбоору азыр мамлекеттик органдар менен макулдашылууда. Толук кандуу жаңы жылдан тарта иштей баштайт. Эске сала кетсек, ар бир вакцинанын кызматы үчүн акча алынары, фермерлер үчүн бул оор экени тууралуу маселе буга чейин президенттин нарындагы эл менен жолугушуусунда дагы көтөрүлгөн. Анда Садыр Жапаров Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине жеке ветеринарларды мамлекетке алуу тапшырмасын берген. Азыр биз эфирдин алкагында Маламан ишканасы боюнча кызыктырган суроолордун тегерегинде чакан маек курууга аракет кылабыз. Биз менен түз байланышта Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин биринчи орун басары Илич Марсбек уулу бар. Илич мырза, саламатсызбы? Байланыш жакшы эле угуп атасызбы? Саламатсыздарбы? Анда жакшы. Угуп жалгам, ооба. Жакшы, айтсаңыз, Маламан мамлекеттик ишканасын түзүү муктаждыгына кандай себептер бар? Буга чейин малды эмдетүү кызматына акы төлөө маселеси да көтөрүлүп келди. Башка дагы негиздер барбы? Ооба, бул маселе мына 2025-жылдын экинчи жарым жылдыгы менен ушул 2026-жылдын биринчи жарым жылдыгында өлкөбүздө ошо малдар ооруп, оор эпизоотиялык абал болду эле. Ошонун негизинде урматтуу президентибиз бизге Айыл чарба министрлигине тапшырма берген. Ушул жеке ветеринарларды атайын уюмга уюштуруп, системалуу түрдө программа менен ошо малдарды эмдөө иштерин жүргүзүү боюнча тапшырма берген. Ошонун негизинде министрлик Айыл чарба министрлигинин алдында Маламан борборун түзүп, ошол жеке ветеринарларды Маламан борборуна кызматка алууну биз сунуштадык. Учурда токтом долбоору министрликтерде макулдашууда. 26-жылдын аягына чейин ошо өлкө аймагындагы жалпы жеке ветеринардын баардыгын ушу Маламан борборуна алуу боюнча баардык тийиштүү документтерди бүтүрүүнү биз пландап жатабыз. 27-жылдын 1-январынан тарта бул борбор толук кандуу ишке кирип, жалпы малды программа менен системалуу түрдө вакцинация, эмдөө иштери жүргүзүү башталат. Түшүнүктүү. Ишканага 1,5 миң ветеринар алынат деп айтылып жатат. Өлкө боюнча бул көрсөткүч жетиштүү элеби? Учурда эми баштапкы этапта ушу 1,5 миңге жакын ветеринарды жумушка алууну биз пландап жатабыз. Бирок алдыда дагы кошумча жеке ветеринарлар жана ветеринардык адистер бул борборго жумушка алынат. Аны менен бирге кийинки этаптарда ошо 235 айыл аймактарда ушу Маламан борборунун өзүнүн филиалдары, ветеринардык клиникалар курулат, ачылат. Ошол ветеринардык клиникаларда ушул борбордун аймактагы өкүлдөрү иш алып барат. Жогоруда айтылган маалыматта адистерге малды дарылоо жана операция жасоо аркылуу кошумча киреше табууга дагы шарт түзүлөлү айтылды эле. Бул бонустун ичине киреби же андан тышкары кирешеби? Жок, бул андан тышкары. Негизинде Маламан борборуна алынган ветеринарларга ошол малдарды эмдөө боюнча мамлекеттик жумуштар, негизги жумуштар катары тапшырылат. Андан сырткары ошол айыл жеринде малдын ээлери ар кандай башка кызматтар үчүн кайрылышы мүмкүн. Ал диагноз коюу, капельница коюу, мисалы сыныктарды шакшактоо, операцияларды жүргүзүү, ал боюнча жеке ветеринар, Маламандын ветеринары ошол өзү койгон баа менен өзү кошумча каражат табууга дагы шарт түзүлөт. Аны менен бирге мамлекет койгон талаптарды, программаларды жүргүзгөндө биз базалык түрдө бир 30 миңдин тегересинде айлык коебуз. Жана аларга кошумча дагы мисалы ошол айыл аймактагы баардык малдар толук кандуу эмдөөдөн өтсө, толук кандуу идентификациядан өтсө, ал жерде жумуштар жакшы көрсөткүчтөр болсо, кошумча бонустар жана кошумча премиялар дагы каралат. Жумушка алуу, жумуштан бошотуу тартиптери ошол ветеринардын жумушунун натыйжасына жараша болот. Бул эми толук кандуу мамлекеттик уюм болот, бирок
иштөөсү, алдыга койгон планы, иштөө мындай оперативдүүлүгү бул жеке компаниялардай болуп, абдан оперативдүү болот. Ар кандай бюрократиялык процесстерден алыс болот. Ошондуктан тез арада жеке ветеринардын баардыгын мобилизациялаган жакшы бир борбор болот деп биз пландап жатабыз. Түшүнүктүү, Илиш мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетелик, биз менен байланышта суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Илич Марсбек уулу болду. Ал эми биз программанын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек шаарынын түштүк зонасында салынып жаткан 900 орундуу жаңы мектептин курулушу 80%га аяктап калды. Жалпы аянты 7000 чарчы метр боло турган мектепти 15 сентябрда пайдаланууга берүү пландалууда. Ал арада Нарындагы Ала Тоо стадиону да толук жаңыланууда. Жарым кылым бою бир дагы жолу капиталдык оңдоп түзөөдөн өтпөгөн спорттук жай кулпура жасалып, быйыл пайдаланууга берилет. Кыргыз тилинде түш жууруган Александр. Бүгүн кыргыздын ак калпагын башынан түшүрбөй кийип, кыргыздын тилин гана эмес, каада салт, үрп адатын барктаган азаматыбыз Александр Василенко тууралуу айтып беребиз. Бишкек шаарынын түштүк пландоо зонасында 900 орундуу жаңы мектептин курулушу 80%га аяктап калды. Объект республикалык бюджеттен каржыланууда. Долбоорго ылайык мектептин жалпы аянты 7000 чарчы метр болуп, 5 блоктон турат. Анда 3 кабаттуу окуу корпусу, жыйындар залы, азык-түлүк сактоочу кампасы бар ашкана жана бардык талаптарга жооп берген спорт залы каралган. Жалпы аянты 7000 чарчы метрди чапчып, 5 блоктон турат. Бул өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен салынып жаткан ордо калаадагы билим уялардын бири. Анда 3 кабаттуу окуу корпусу, жыйындар жана спорт залдары, ашкана, ошондой эле зарыл болгон чарбалык жайлар каралган. Учурда негизги курулуш иштери аяктоо баскычында. Биринчи блоктон бери бизде класстар бар, актовый зал чоң, 500 квадраттуу актовый зал бар. Азыркы жумуштар биринчи этажда мына көрүп атасыз, отделочный работа уже бүтөйүн деп калды, экинчи, үчүнчү блоктун ичинде. Сантехника, электричество баары жүрүп атат бу жерде, уже основной бүтүп калды. Үчүнчү этаж уже кровлясы бүттү, жабылып калды. Буюрса бир 10 күндөн кийин кровляны жабабыз, портал жабабыз. Объектте 2 нөөмөт менен 160га жакын адам иштеп жатат. Жумуш күнү таңкы саат 6-да башталат. Азыр 4-чү блокту кладкасы калды. Буюрса 10 күндөн кийин бүтүрөбүз. Уже штукатурщиктер эртеңден баштап түшөт биринчи этажга. Уже 10 күн, же 15 күндө уже 4-чү блок бүтөт. Уже отделкага өтөт 4-чү блокко. Асында азыр 2-чү, 3-чү этажда уже биринчи этаж көрдүңөр, баардык отделка болуп атат. План боюнча мектепти 15 сентябрга пайдаланууга берүү мерчемделген. Курулуш иштери аяктагандан кийин класстар, эмеректер жана окуу процессине керектүү бардык жабдуулар менен камсыздалат. Бул мектеп өлкө боюнча март айында курулушу башталган 36 мектептин бири. Бул мектептер бүтө турган болсо, бир сменде 15 000 бала окуганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. 2 смена ала турган болсо, бул 30 000 баланы өзүнө камтыйт. Жаңы мектептерге жаңы материалдарды ички жасалгылоосунда, сырткы жасалгылоорунда жаңы сапаттуу материалдарды колдонуу тапшырмасы коюлган. Күн энергиясынан колдонуу панелдерин коюу, андан сырткары жылуулук насосторун орнотуу боюнча да тапшырма коюлган министрлик тарабынан. Бул дагы бүгүнкү күндө ишке ашырылып жатат. Быйыл өлкө башчынын жеке тапшырмасы менен эле Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 10 жана Манас шаарында 6, жалпы 36 жаңы мектеп салынып колдонууга берилет. Окуучулардын заманбап шартта билим алуусуна, 3 нөөмөттө окутууну азайтууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Объектилер мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24. Нарындагы Ала Тоо стадиону толук жаңыланууда. 7 гектарга жакын аянт тейлеген спорттук жай курулганына жарым кылым болсо да, бир да жолу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Былтыр жайында башталган реконструкция иштерин эми жыл соңуна чейин бүткөрүү пландалууда. Нарын шаарындагы борбордук Ала Тоо стадиону толук реконструкциядан өтүп жатат. Ал үчүн өлкө казынасынан 340 миллион сомдон ашык акча бөлүнгөн. 4,5 миң орундукка ылайыкталган стадион толук заманбап шарт менен бүткөрүлүп, быйыл жыл аягына чейин пайдаланууга тапшырылат. Стадион 2 блоктон турат, А блок, Б блоктон. А блоктун өзгөчөлүгүндө ушул 3 этаж VIP зонасы бар.
Бүгүнкү күндө мунун 3-этаж акыркы перекрытиясын коюп жатабыз. Бетон иштери толук бүттү, а блоктуку бир жума, бир 10 күн аралыгында, Кудай буюрса, випти да кошо бетон иштери аяктайт. Анан экинчи этабы Б блогубуз бул маңдайында. Бул толук жарымы бүтүп, эми жарымы перекрытиясын уже бир 15-20 күнүн аралыгында перекрытиясын коюп бүтүрөбүз. Ушул айдын аягы менен бетон иштери толук бүтүп, пойланы уже подготовительный жумуштарын баштайбыз. 7 гектарга жакын аянтты ээлеген стадиондун курулушу өткөн жылы жай айларында башталган. Учурда бетон иштеринин 90% аяктап, калган курулуш жумуштарынын 50% аткарылды. Алдыда бул стадиондо масштабтуу спорттук мелдештер жана маданий иш-чаралар өткөрүлөт. Мачталарын куруп, эми азыр озелененияга келип, газондору, зеленый зоналар башталат. Ошол жумуштардан өткөрүлдү. А бул сиздер көрүп тургандай мачтанын өзгөчөлүктөрү бул баягы нарын шаары боюнча чоң иш-чара өткөзгөнгө ылайыкталып жасалып атат азыр. Газонубуз искусственный болот. Бул жерде баягы концерттер болуп, өзгөчөлүктөр болот. Анан мачталар бул не только баягы футбол учундагы освещениялар дагы эмес, светомузыкалар менен өзгөчөлүктөрү бар да. Газонубуз дагы футбольный федерациянын талабына бүт неме кылган болот, а сыртында беговой дорожкалар болот, резиновый покрытие менен. Бул олимпийский резервдин, биздин олимпийский резервден легкая атлетиканын федерациянын тоже немелерине, талаптарына жооп берген газон немелер, резиновый покрытиялар коюлат да. Бул жерден не только футбол эмес, футбол основной контент футболго неметилген эмес, бирок легкая атлетика боюнча дагы спорт чараларды неме, жыйындарды дагы бул жерден өткөзсөк болот да. Дуан борбору Нарын шаарынын чок ортосунда жайгашкан бул стадион 1971 жылы курулган. Бирок 55 жыл ичинде бир да жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Убакыттын өтүшү менен эскилиги жетип, колдонууга мүмкүн болбой калган. Калаада болсо мындан башка ири спорттук жай жок. Андыктан көптүн күткөн мүдөөсү орундалып, жаңыланган стадион Нарын шаарынын көркүн ачкан жайлардын бирине айланары күтүлүүдө. Кызматкерлер үчүн кабинеттер, медайымдар үчүн ал жерде студия, андан сырткары пресс-конференция өткөргөнгө да залдардын баары тең, ылайыкталган баары тең ошо долбоордо көрсөтүлгөн ошолго. Ал эми курулуштун сапаты боюнча азыр бул жерде биздин өзүбүздүн техникалык көзөмөлдөөчү адистерибиз дагы баардыгы тең көзөмөлдөп турат. Курулуш материалдарынын сапаты боюнча, жасалып аткан жумуштар боюнча сапаты эң жакшы. Ушундай эле 4200 орунду Кочкордогу Мавлютбек Сыдыков атындагы стадион дагы толук оңдолууда. Ал үчүн президенттин турукташтыруу фондунан 350 миллион сом каралса, учурда анын 150 миллион сому өздөштүрүлдү. Нооруз Аблаев, Жеңиш Абдылдаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу. Кытайдын медиа корпорациясынын мыкты программалары эми Кыргызстанда көрсөтүлөт. Бул багытта УТРКнын башкы директору менен Кытайдын белгилүү компаниялары келишимге кол коюшту. Көрөрмандарга тартуулай турган программалардын өзгөчөлүктөрү кандай? Кийинки материалда. УТРК Кытайдын мыкты программаларын эми кыргыз көрөрмандарга сунуштайт. Анда билим берүү, маданият жана аймактардагы социалдык турмушту камтыган тандалма көрсөтүүлөр бар. Эки медианын кызматташуусунун алкагында көрсөтүүлөрдөн сырткары кызматкерлер менен тажрыйба алмашуу да жолго коюлган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тоолуу аймактарды өнүктүрүү демилгесинин негизинде тартылган ак илбес учурда даярдалып жаткан тоолор даректүү тасмаларында ушул иш-чаранын алкагында China Media Group корпорациясынын дубляжына мына биз сунуштадык. Бул дагы азыр ошол президентибиздин тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программасы бар. Ошол программанын алкагында даректүү фильм тартылган. Ошол даректүү фильмди мына азыр биздин Кытай кесиптештерибиз, Кытай тарап азыр которуу процессинде. Буюрса дубляж которуу процесси бүткөндөн кийин булардын ошол өздөрүнүн чоң каналдарында дагы мына эфиринен орун алмакчы. Эки тараптын медиа жетекчилери символикалык түрдө атайын кызматташуу келишимине кол коюшту. Бул келечекте көптөгөн теле берүүлөрдүн эки өлкөдө көрсөтүлүшүн шарттайт. Олжаулар болсун. Мы показали совместный фильм медиакорпорации Китая с НДРК. Биздин мыкты телеканалдарда кыргыздын эки тандалган документалдуу тасмасы көрсөтүлүүдө. Бул жактан кыргыз көрөрмандарына тандалган берүүлөрдө ар тараптуу критерийлердин негизинде тандалып алынган. Жалпы көрөрмандардын купулуна толоруна ишенем.
Медиа кызматташтык менен катар эки элдин маданиятын жайылтуу максатында да карым катыштар артып барат. Бир нече убакыттан бери Кытайдан келген жаш бийчи кыздардын тобу Кыргызстандагы таланттуу өспүрүмдөр менен биргеликте концерттик номерлерди аткарууда. Маданият тил тандабайт. Биз бири-бирибизди түшүнбөсөк да музыканын ыргагында абдан жакшы номерлерди даярдандык. Бизде үйрөнүүгө өтө деле көп убакыт керектелген жок. Баары шыр эле кетип жатты. Бизге абдан жагат. Расмий кызматташуунун алкагында уюштурулган иш-чара чакан концерттик программа менен коштолду. Эки элдин кызматташтыгы улуу жибек жолундагы тарыхый бир элдин каада салтын, маданиятын жайылтуу максатында ишке ашууда. Элиза Нурматова, Рыскелди Көкүлбек, Ала-Тоо 24. Январь-март айларында өлкө боюнча 39 миңге жакын жаңы жумуш орду түзүлдү. Экономика жана коммерция министрлиги билдиргендей, анын ичинен 33.300 туруктуу жумуш орну жаңы жумуш ордары түзүү боюнча эң жогорку көрсөткүч Бишкек шаарына таандык. Анын саны 11.770. Андан кийин Баткен, Ош, Жалал Абад, Ош облустары жана Ош шаары турат деп айтылат билдирүүдө. Январь-июнь айларында региондорду өнүктүрүү фонддору тарабынан 894 миллион сомдон ашуун каражат өздөштүрүлүп, 245 долбоор каржыланган. Аларды ишке ашыруунун натыйжасында 186 жаңы жумуш орду түзүлгөн. Экономика министрлиги инвестициялык жана аймактык долбоорлордун көбөйүшү, квалификациялуу кардарларга болгон суроо талапты жогорулатып жатканын белгилейт. Россияга бара турган Кыргызстандын жарандары аталган өлкөгө кирерде 72 саат мурда RUID мобилдик тиркемесин телефонуна жүктөп каттоодон өтүшү керек. Бул талап 1-июлдан тартып күчүнө кирген. Тиркемеге катталууда жаран Россиянын кайсы шаарына, канча убакытка жана кандай жумуш менен бара турганын так көрсөтөт. Бирок RUID тиркемесине катталбай калуу же тиркеменин жоктугу Россиянын чек арасынан киргизбей коюуга негиз болбойт. Россияга киргенден кийин жарандарга 30 күндүн ичинде эмгек келишимин түзүп, тиешелүү каттоодон өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Белгилей кетсек, учурда Россияда 502 миң кыргызстандык бар. Ат башыда жеке жаранга таандык эс алуучу жайдан кызыл китепке кирген Илбирстин жана Күрөң айылынын терилери табылды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары министрлиги билдирди. Агалайык терилер Экотех көзөмөлү кызматынын инспекторлор тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө табылган. Алар боюнча тиешелүү иш кагаздары түзүлдү. Эс алуучу жайдын ээси терилер болжол менен 30 жыл мурда алынганын айткан, бирок алардын мыйзамдуу экендигин ырастаган тиешелүү документтерди көрсөтө алган эмес. Учурда жагдай боюнча материалдар укук коргоо органдарына өткөрүп берүүгө даярданууда. Эскерте кетсек, мыйзамда Илбирске келтирилген зыян үчүн 2 миллион сомго чейин, ал эми Күрөң айылга 1,5 миллион сомго чейин доо каралган. Жекешкерликти баштоо жана кеңейтүү чоң каражаттарды талап кылган кадам. Банк 30 жылдан бери өлкө боюнча бизнестин ар кайсы тармагына каржылык колдоо көрсөтүп, жаңы идеялардын ишке ашуусуна шарт түзүп келет. Банк өлкө боюнча ар түрдүү тармакта иш алып барган жеке ишкерлердин ишенимдүү өнөктөшү. Бүгүнкү күндө банк дагы жаңы багыттарды өздөштүрүп, кардарларды тейлөөнүн сапатын жаңы деңгээлге көтөрүп, бизнестин бардык түрүнө каржылык колдоо көрсөтүүдө. Гелдибек Дастан Кочкор районунда таштаман иштеткен жалгыз ишкер. Ал бул тармакта 7 жылдан бери эмгектенип келет. Былтыр ишкер банктан пайызсыз насыя алып, цехин кеңейткен. Анын натыйжасында өндүрүштүн кубаттуулугу 50%га жогорулаган. Учурда ишканада сапаттуу курулуш материалдарын 10го жакын түрү чыгарылып, продукция Кочкор жана Жумгал райондорунда сатылууда. Ишкер өндүрүштү мындан ары да кеңейтип, коңшу облустарга да продукция чыгарууну пландап жатат. Былтыркы жылы техникалык базабызды бекемдеш үчүн, ушу цехыбызды чоңойтуш үчүн дагы ушу Айыл банктан жардам сурап, пайызсыз насыя алууга мамлекет тарабынан жардам болду. Ошонун натыйжасында биздин ишканабыз былтыркы жылга караганда өндүрүштүн кубаттуулугу бир 50%га чейин жогорулады десек болот. Азыркы учурда туруктуу 5 киши жумуш орду менен камсыз болгон. Учурда Нарын областынын ичинде эле тейлесек, жакынкы Ысык көл областына дагы товарларды экспорттоого дайынданып жатабыз. Банк айыл чарбасы, соода сатык, кызмат көрсөтүү сыяктуу түрдүү багыттардагы ишкерликти каржылоо менен катар айлана чөйрөнү коргоого багытталган ESG принциптерин да ишке ашырып келет.
Анын алкагында жашыл экономика долбооруна өзгөчө көңүл бурулуп, экологиялык жактан таза өндүрүштү өнүктүрүүгө каржылык колдоо көрсөтүүдө. Ишкер Калысбек Нурланов буга чейин айына 30 тоннага чейин тиричилик калдыктарын чогултуп, аларды Бишкек шаарындагы кайра иштетүүчү заводдорго өткөрүп келген. Кийин ал шикизатты жөн гана чогултуп, башка ишканаларга өткөрүп бербестен, өзүнүн кайра иштетүүчү заводун ачууну максат кылган. Бул идеяны ишке ашыруу үчүн каражат керек экендигин түшүнгөн ишкер жаңы жабдууларды сатып алып өндүрүштү жолго коюу максатында А-банктан насыя алган. Финансирование алганбыз, зеленый экономика боюнча, ошол жашыл энергия деп ошого биздики кирет экен, мусоропереработка. Бизге заводду ачыш максат келгенден баштап биз түшүндүк, капитал керек экен, вложение керек экен, анан ал аябай бизге түрткү берди. Себеби биз могул оборудованияларды, могул центрифугаларды, ошол оборудованияларды ошол каражаттын эсебинен өзүбүзгө алдык да. Чикизатты жөн эле баягы алып кабыл алып кайра таңгактап өткөрө бербестен, эми биз экспортко чыгалы деп аткан этапта турабыз да азырчы. А-банк калктын жана бизнестин муктаждыктарына жараша ар тараптуу каржылык колдоо көрсөтүп, бүгүнкү күндө 57 кредиттик программа менен иш алып барууда. Аталган программалардын алкагында өлкөнүн бардык аймактарында турак жай, өндүрүш, кызмат көрсөтүү, соода саттык жана башка багыттар каржыланат. Мындан сырткары, мамлекет менен өнөктөштүктө 14 жеңилдетилген кредиттик программа ишке ашырылып келет. Бул программалар ишкерлерге өз долбоорлорун баштоого, өндүрүштү кеңейтүүгө жана жаңы кошумча жумуш орундарын түзүүгө мүмкүндүк берет. Акыркы 3 жылда А-банк республика боюнча туруктуу өсүшкө жетишип, каржылык туруктуулугун бекемдөө менен бирге өлкөнүн банк секторундагы лидерлик позициясын сактап келет. 2026 жылдын 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча банк негизги финансылык көрсөткүчтөрү боюнча өсүүгө жетишти. Банктын таза кирешеси 3 миллиард 20,9 миллион сом болду. Активтеринин көлөмү 271 миллиард 78,9 миллион сомго жетти. Кредиттик портфель 109 миллиард 246,7 миллион сомду түздү. Депозиттик портфель 166 миллиард 540,2 миллион сомго жетти. Банктын капиталы 86 миллиард 85,7 миллион сомго чейин өстү. 30 жылдык тарыхында А-банк миңдеген кардарлардын ишенимдүү өнөктөшүнө айланып, жарандардын жана ишкерлердин демилгелерин ишке ашырууга, өндүрүштү өнүктүрүүгө, жаңы жумуш орундарын түзүп, өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө бараандуу салымын кошуп келет. Ишкерликти колдоо, логистиканы өнүктүрүү жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү бул маселелер экономика жана коммерция министрлиги Wildberries жана ишкерлердин ортосундагы диалогтун уланысы болууда. Жумушчу жолугушуу 28 июлда өткөн, ал эми бул ирет Ысык-Көлдө Кыргыз-Россия экономикалык форумунда талкууланды. Кыргызстандык ишкерлер үчүн кандай чечим кабыл алынып, кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө, бул тууралуу кийинки материалдан көрүңүз. Кыргызстандагы электрондук соода жаңы көрсөткүчкө жакындап баратат. Алдын ала маалыматтар боюнча анын көлөмү 600 миллион долларга жетти. 2030 жылга карата 1 миллиард долларга чейин өсүш күтүлүп жатат. Мындан улам Кыргызстан менен Wildberries кампалар менен логистикалык инфратүзүмдү кеңейтүү маселесин талкуулады. Жаңы аянтчалар гана эмес, автоматташтыруу, жергиликтүү элди иш менен камсыз кылуу жана товар жеткирүүнү тездетүү маселеси тууралуу да сөз болду. Для нас крайне важна скорость прохождения. Биз үчүн товар агымдарынын тез өтүшү өтө маанилүү. Бул кампалык инфраструктураны кеңейтүүгө салынган инвестициялар менен гана чектелбейт. Ошондой эле товарлар чек арадан мүмкүн болушунча ыңгайлуу шартта өтүшү да маанилүү. Товары границу. Компания ошондой эле жергиликтүү бизнес, айрыкча чакан өндүрүүчүлөр менен тыгыз кызматташууга кызыктар. Алар үчүн рынокторго чыгуу жана жаңы каналдар аркылуу товар сатуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү пландалууда. Это возможность вовлекать население. Бул калкты эмгекке активдүү тартууга, анын ичинде кампа комплекстерин жана логистикалык инфраструктурада иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Wildberries компаниясы бажы жол жоболорун, сертификацияны жана коштомо документтерди тариздөөнү жөнөкөйлөтүү зарылдыгын белгилейт. Бул маселе Россиядагы соода жана логистика эрежелеринин өзгөрүшүнүн шартында өзгөчө маанилүү. Компания эки өлкөнүн өкмөттөрү менен биргеликте бизнес үчүн кошумча тоскоолдуктарды жаратпаган, түшүнүктүү механизм иштеп чыгууну сунуштоодо. Жизнь не стоит на месте, и у нас меняется. И эти подходы как раз-таки мы
обсуждали. Жашоо бир орунда турбайт. Бизде да өзгөрүүлөр болуп жатат. Дал ушул ыкмаларды, анын ичинде кампаларга байланыштуу маселелерди талкууладык. Бул маселе боюнча жакын арада жакшы жаңылыктарды угасыздар деп ойлойм. Кыргызстан үчүн товар жайгаштыруучу жайларды, кампаларды көбөйтүп өнүктүрүү кеңири максаттын бир бөлүгү. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында өлкө аймактык соода логистикалык хабты түзүүнү максат кылууда. Бул багытта электрондук соода өнүгүүнүн маанилүү инструменттеринин бири болуп саналат. Товар сатуучудан сатып алуучуга канчалык тез жетсе, бизнес үчүн ошончолук көп мүмкүнчүлүк түзөт. Электронная коммерция это Электрондук соода биздин келечегибиз. Ал тургай келечек эмес. Бул биз азыртадан өнүктүрүшүбүз керек болгон бүгүнкү реалдуулук. Демек, бул диалог маркетплейстин ишмердиги менен гана чектелбейт. Кеп ишкерлерди колдоо, заманбап логистиканы өнүктүрүү, экспортты кеңейтүү жана кыргызстандык бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жөнүндө болууда. Ал эми жумушчу жолугушууларда жана экономикалык форумда жетишилген макулдашуулар мамлекет, бизнес жана санариптик платформалардын мындан аркы системалуу кызматташтыгы үчүн негиз болуп берүүгө тийиш. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24. Бүгүнкү күн мына ушундай кабарлар менен толукталды. Көңүл бургандарга ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар.